Салам достор, азыркы учурда Бишкек шаарында электромобиль унаалар көйүп жаткан абдан көрүп жатабыз. Жана ошондой эле бул унаалар кайсыл жактан келип жатат, баардыгын азыр сиздерге көрсөтүп беребиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы. Азыркы учурда биз сиздерден компания тууралуу кененирээк маалымат алалы деп келдик. Биз Nomad Cars Исанова 79-да иштейбиз. Көп жылдан бери иштейбиз. Биздин негизги кызматыбыз Кытайдан машиналарды ташыйбыз. Кытайдан машиналарды заказга алып келип беребиз. Жаңылары бар, бушнийлары бар. Мына биздин офистин ичи, бул биздин кызматкерлерибиз. Анан эми кененирээк маалымат алыш үчүн биздин башка директорубуз бар. Ушуга суроолоруңуздар болсо берсеңиздер кененирээк жооп берет. Саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Азыркы учурда иштеп жатсыздар, Азыр болсо мен сизге кененирээк суроолорду берип, маалымат алсак кандай дейсиз? Макул. Сиз менен бүгүн көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Бизге көптөгөн адамдар кайрылып, ушул унаа алуу боюнча көйгөй болуп жаткандай Кыргызстанда. Анан азыркы учурда сизден сурайлы маалымат алалы деп келдик. Азыр өзүңүздү кененирээк тааныштырып кетсеңиз. Биздин ошол Nomad Cars фирмасы 2017-18 иш алып барып баштаганбыз. Юридикалык жактан 2017 жана иштеп баштаганыбыз 2018-тен. Өзүңөр билгендей эле жана Кореядан мурун иш алып барчыбыз. Көп жыл 2020-га чейин биз Кореядан иш алып барып, эми ал убакта кыргыздардын өзүнүн диаспоралары күчтүү болуп, Кореяда конкуренция чоң болгон үчүн, анан бизде өзүбүздө Кореяда фирмабыз жок болгон үчүн, эми логистический фирма катары иштеп иш алып барып келгенбиз. Жеткирип контейнерный перевозка деп көбүнчө айтылат да. Анан ошо иш алып барып кичине кыйынчылыктар болгондо бизге ушул Кытай жактан чыгып калды. Электромобиль, ушул электроунаалар боюнча иш алып барып, анан иштеп баштадык 20-жылдары. Негизи өзүмдүн унаалар менен иштегениме 2013-төн бери иштейм негизичи. Опыт ошол биз 2013-төн бери алган опытыбызды азыркыга чейин колдонуп келатабыз. Өзүбүздүн фирмада жана чет мамлекеттин опыттарын колдонуп, эми фирмабызда толук ошону көрсөтүп атабыз да. Мындайча айтканда, японский стиль деп коет управление, ошолордун башка азиатский тигр деп коет, ошолордун бир системалык иш алып баруусун биз фирмага толук менен киргизгенге аракет кылганбыз. Жана күндөн күнгө муну өнүктүрүп келатабыз. Алгач ушул Кореяда баштаптырсыздар, азыркы учурда Кытайдан алып келип жатасыздар. Анан Nomad Cars, Nomad Cars бул эмнени түшүндүрөт? Nomad Cars негизи болсо 2017-жылы бизде Nomad Games деп аябай популярдаштырылган англис тилиндечи. Эми Nomad Games дегенде Кыргызстан менен ассоциация болуп калды да. Анан биздин планда негизи баштапкы планыбыз Кыргызстанга эле сатыш менен чектелбейли деп, анан Nomad Cars деп, именно кочевник деп ушундай бир атты койгонго чечим чыгарганбыз да. Ойлонуп, себебинде биздин негизги планыбыз бир эле Кыргызстан, Өзбекстан чектелиши эмес. Биз бүт дүйнө жүзү боюнча бир сатылып турган платформа катары иш алып барайлы деп чечкенбиз. Башынан элечи. Эми бизде азыркы келаткан негизги биздин кандай десем, главный офис деп коебузбу, башкы офис Бишкекте. Бишкек. Биз эми муну күндөн күнгө сайын, өткөн сайын өркүндөтүп, өзүдө Гуанчжоудо исполнительный офисибиз бар. Ал жакта подбор кылган балдарыбыз бар, иш алып барышат. Негизи өзүнүн фирмабызды былтыр ачылдык, 2023 сентябрда. Эми биринчилерден болобуз го дейм. Себебинде эми Кыргызстанга көп Кытай фирмалары келди, бирок биз Кыргызстан фирмасы болуп Кытайда ачылдык да. Эми ошол Гуанчжоудо офисибиз бар, ал жакта исполнительный жумушту алып бара турган жумушчулар бар. Алар ошо иш алып барышат, ар бир машинанын подборун.
Кытайдагы офисиңиздер Кыргызстанда негизи биринчи жолу болуп жатат, биринчи жолу ачылып атат, Ооба, унаа боюнча лицензия иш алып барып, лицензия алгандардан унаа боюнча. Ошо биринчи деп билем. Анан башкаларда болуп калышы мүмкүн, билбейм. Анын тууралуу маалымат жок. Бирок именно экспорт унаа кыла турган бир Кыргызстандан биринчи жолу ачылды. Ооба, сонун экен. Анан эмне себептен Кытайды тандадыңыздар? Анан компанияңыздардын өзгөчөлүгү эмнеде? Жалпы айта кетип. Эми биздин өзгөчөлүктөр ошол биздин кардарлар билет. Эми чынында биз аябай эле көп унаа алып келдик Кыргызстанга. Ар бир клиентти, ар бир кардарды биз ыраазы кылганга аракет кылдык. Колдон келишинче бизде эң биринчиси баштапкы сиздин унааңыз ошол эң жакшы эмеде тандалып алып келинет. Буу болсун, бууда эми тандаш өтө кыйын негизичи. Эми бул баасынан качат, кээ бирлер ар кандай болот, бирок негизи унаанын арзан багада алып келсе болот, кымбатка да алып келсе болот. Кеп унаанын эмесинен да. Авария болгонбу, болгон эмеспи, ушундай нерселер көп каралат да, факторлорчу влиять эткенчи, баасына влиять эткен. Ушундай учурлар болобу? Мисалы, маркасына карап эле адамдары ал эски болсо деле заказ кылып, буйрутма берип алдырткандар. Ооба, азыркы учурда ошо элдердин арасында популярдуу болуп кеткен жана BYD E5 деп негизи народный машина болуп атат. Себеби дегенде өзү да бышык машина экен, бир 800 000 пробегтер менен жүргөн муналарды опыттан көрдүк. Алар чынында эле мындай бышык машина болгондуктан элдер ошого спрос мындай алгысы келип, аябай көп сурап атышат. Анда эле биз элдерге баардыгын алып келип берип атабыз, каалагандайчы. Негизи андай муналар аябай көп биздечи азыркы учурда. Азыркы учурда биздин көрөрмандар бул машинаны кантип алыш керек, эмне кылыш керек деп ойлоп атышса керек. Негизи этап кылып айтып кетиңизчи, эмне кылыш керек кардарыңар? Негизи болсо биринчи договор келишим түзүп, биздин фирма Бишкекте фирма менен келишим түзүлөт кардар менен. Түзүлгөндөн кийин бир офиске келип кардар. Жок, офиске келиштин кажети жок. Негизи онлайн деле кылып койсок болот. Бул Оштон деле практикада болду, Баткенден деле кээ бирлер туугандарын жиберип, биздин фирмабыз бар экенин көрүп эле электронный вариант кылып эле салып, кол койдурдуп, кайра биз алып ошентип болду андайларчы. Ал боло эле келген болот дагы да. Онлайн эле. Москвадан деле биздин туугандар бар, ушинтип алгандарчы. Өтө эле көп да. Келбей эле ошол эме менен жиберип коебуз. Оплатала эмеси унааны биринчи тандоосунда бизде бар машиналар, унааларды тандаса 70% төлөп границага келгенде же эмеге чейин кылсак болот. Кызмат акын, жеткирип берүү кызмат акыларын кийин алсак болот кардарданчы. Эми бул заводдон жана буу болуп бөлүнөт да. Буу унааларды күтүш убакыты 45 күндөн ашып калат. 30 күндөн 45 күнгө чейин. Жаңы унааларды 15 күнгө чейин алып келебиз. Бизде даяр унаалар бар. Ошолорду 15 күнгө чейин жеткирип алып келип беребиз. Эми азыр 45 күн деген себеби кышка келатат биздечи. Кышкыга даярдап, кышында бир 15 күн кошулат да. Негизи азыркы учурда аларды жылуулап жабыш үчүнбү же эмне үчүн? Бизде болсо өзүңөр билесиңер, Торгарт нарындан келгенде аябай кар катуу түшөт. Анан жана жүк ташуучу унаалар убагында келбей калат, бузулуп калат, ушундай кыйынчылыктар бар да. Ошого биз 15 күн кошуп, кышкы убакта 15 күн кошуп айтабыз, жайкы убакта 30 күнгө чейин. Азыр эми өзүңөр көргөндөй, азыр кар жаап кетиши мүмкүн да. Бул болсо эгерде 1,5 ай убакытта алып келип бересиздер, ал эми жаңы болсо 15 күн ичинде, сонун экен. Негизи азыркы учурда алып келип, алдын ала алып келгендер барбы, алып келинеби негизи? Мисалы, мен эгерде кардарыңыздарда акча бар болсо, дароо алам дей турган болсо, бере аласыздар да? Ооба, андай да унааларыбыз бар бизде. Бир эле биздики эмес, биздин инвесторлордун да унаалары бар. Эми өзүңөр билесиңер, бул бизнесте инвесторда жардамсыз болбойт. Ошого инвесторлордун өздөрүнүн унааларын баарын биз жоопкерчилик алабыз. Алардын унаасын сатышканга да көмөктөш болобуз. Бизде бардык эле унаалар, эми кичине кымбатыраак болот. Заказга берген баа бөлөк, Бишкектеги наличий болгон унаалар бөлөк баасычы. $1000 кымбатыраак болот. Себебинде биз инвесторлорго ошол өзүнүн пайдасын чыгарып берген максатта иш алып барабыз.
Азыркы учурда рассрочкага алса болобу, мисалы кардарыңар алгысы келип атса, канча процент төлөп туруп, анан алса болобу? Ушундай мүмкүнчүлүктөр каралганбы сиздерде? Негизи биздин өзүбүздүн системалык бир эме жок, рассрочка бериш, бирок банк аркылуу кылса болот. Бизде себебинде бул жерде Бишкекте болгон унааларыбызды кардарлар келип, ушуну алам деп чечсе, анда банк менен түзмө-түз ушу келишим түшүп, биздин унаны алып кетсе болот негизичи. Негизи кандай маркадагы унаалар бар сиздерде? Азыркы учурда BID, көбүнчө ушу BID'нин Алып атышабы адамдар, э? Ооба. Негизи эле BID өзүңөр билгендей аябай бышык унаа экен. Анан өзүнүн бул япондордун Toyotасы сыяктуу эле аябай бышык болгондуктан кытайларда аябай сүйүп качты бул унаанычы. Унаанын бизге эми келип элдер үйрөнүп баштады да, электромобилдинчи. Жаңыларында бир 700 000, 400 000 пробег деген бул проблема эмес экен. Практикада көрдүк да, бул жөнөкөй адамга 400 000 жүрүп коюш бул өтө эле кыйын да. 3 смена таксовать этсе деле 400 000 жетпейт го дейм да, 5 жылдачы. Мисалы Ошко барганга, Баткенге барганга Бишкектенчи жетеби? Ооба, жетет. Себеби дегенде азыр биз баягыда барып келгенбиз. Ошол ар бир 120 километр сайын зарядный эмелер бар экен, станциялар. Сусамырда бар, Токтогулда бар, Соңкөлдө бар, Жалал Абад ушинтип кете берет экен. Сосновский поворот деп койт, ошол жакта да бар экен. Мындай карап көрсөң, Бишкек Ош азыр барып келиш проблема эмес экен. Буга чейин аябай кыйын болчу. Биз баштаган жылдары 2020-жылы биринчи унааларыбызды өз айдап келгенбиз. Ошо Азамат деген досум экөөбүз барып, 20-21лер барып айдап келгенде аябай кыйын болчу. Бирөөнүн үйүнөн суранып, жанантип зарядтасак болот, кафеге же гостиницага токтопчу. Ал биринчи унааларыбыз болгон да. Биздин опытта баягы карантин убакытта ушундай кыйынчылыктар болгон, ошондой биринчи өзүбүз алып келип көргөнбүз. Биринчилерден болчу. Андан кийинкилер уже оңой болуп, жеткирген боюнча өзүбүздүн башка партнерлорубуз бар, иш алып барганчы. Ошолор менен иш алып барып, азыр эми опытта уже билип калдык кандай иш керек экенин. Иш алып баруудачы. Канча убакыттын ичинде ошол зарядты өзүнүн кубаттуулугун жоготот? Негизи болсо 3000 цикл деп айтылат заводдон. 3000 циклга жетет экен. Ал деген километрге бөлсөң 900 000 километрден башталат да. Азыркы железофосфатный түрлөр аябай көйүп кетти. Эң эле бышыктысы ошо BID-лердики болуп атпайбы азыркы учурдачы. Анан ошого ушул модельдер аябай эле бышык болуп атат да, батареясы жагынанчы. Элдерге негизи ошону сунуштамакмын. Азыр Бишкекке деле келип аткан унаалардын пробегтери ошо 200-250 000 болуп атат. Буулардын. Жаңысы деле ушул 0 менен келет, бирок 250-400 000ге чейин без проблем жүрсө болот. Азыркы учурда сиздердин компанияңыздарда эң арзан унаа канча каражатка берилет? Эң арзан буу машиналар BID E5 элде популярдуу. $6,500 болот. Бул колго келип тийиши. Ошо бүт налогтор менен төлөнүп, НДС төлөмдөр бар. Бардыгы чогулуп, колуна тийиши номери менен $6,500 болот. Жаңы унаалардан болсо хэтчбек BID Seagull дегендер бар, $11,000 башталат. Бирок ал жаңы 25-жылкы моделине ряд. 11 000 эң эле кымбаты, сиздердин компанияңызда? Жок, ошол баадан башталат. Арзан дегенде жаңы унаалардын $11,000. Сиз бирок 0 пробег 25-жылкы моделине ряд менен ушундай алса болот, $11,000. Эң кымбаты биз саткан опытыбызда $180,000 болду да. Бул Кытай офисин сатты. Иш алып барды. Бул жакта офис көмөктөш болду, ошол жана документтерин бүтүрүп жибергенгечи. Негизи кымбаттар кете берет. Эң кымбаты ушу $180,000 болду да. Эгерде калоочулар болсо, ар ким сайтыңыздардан карап алса болот экен, канчадан бардыгы ачык айкын көрүнүп турат экен. Жана элдер менен иштешүүңүздөрдү айтсаңыздар, негизи канча адамдар көп эле заказ береби? Негизи биздин опыт боюнча толук эки фирмабызга бөлгөндө 3000дей унаа болду. Бишкек фирмасына 1600дей унаа болду, элге жеткирип берген. Кытай офисинде 1400дей болду. Толук ошо 3000 деп эме кылсам жаңылышпайм, былтыркы эсеп. Бул 1 жылдык. 3000 адамга унаа алып келип бердиңиз. 3000 унаа алып келип бердик. Ошол
негизи болсо бул унаа сферасында өтө эле кыйын. Себеби былтыр аябай эле көп фирмалар банкрот болду. Мындай кыйынчылыктар өтө эле көп да. Анан биз эми буюрса иш алып баратабыз, элдерге жакшы кызмат кылып, ошо бизге кайрылсаңар болот. Жана эми келечекке дагы суроолоруңуз бар беле? Ооба, негизи дагы компанияңыздарды чоңойтобуз деп атпайсыздарбы? Негизи эле эл менен иштешүүдө дагы кандай башкача бир ыкмаларды алып келген атасыздарбы компанияңыздарга? Эмнени кошкон атасыздар дагы? Кандай жеңилдиктерди адамдарга дагы карап атасыздар? Ошол боюнча айта кетсеңиздер. Жеңилдиктер боюнча ошол жанагы унаалардын 70%, 30% төлөгөн эмелер бар. Бизде азыркы буга чейин деле болуп келген. Жаңы унаа заказ бергенде 20% менен деле алып, заказ кылып алып келип беребиз. Арзандатуу менен, Ошо арзандатуу эмес, баштапкы төлөмү менен. 20% төлөнүп туруп анан алып келип беребиз. Мисалы, уже торгарт бизде мындай да, 20% төлөгөндөн кийин унааны торгартка чейин жеткирип беребиз. Анан кардарга айтабыз, унааңыз келди, калганын төлөп койгула депчи. Ошо төлөнгөндөн кийин бир 2 күнгө жетпей Бишкекке келип калат. Бул деле чоң прогресс да. Себеби энди өтө кыйын да бул процесске алып келишчи. Азыркы учурда электромобилдерди алып келет экенсиздер. Электромобилдердин өзгөчөлүгүн айта кетсеңиздер. Негизи азыркы учурда биздин шаар өзү эле азыркы учурда булганып, бабалары булганып атат. Бул негизи жакшы эле көрүнүшпү? Электромобилдерди элдин баардыгы айдап кала турган болсочу. Негизи электромобилди каалоочулар айдайт. Бирок көбүнчө Сиз кеңеш берет белеңиз? Мен негизи эле кеңеш берем, себеби өзүмдүн опытым боюнча мен күнүгө жумушка үйгө барып келишим 70 км кетет. Бензин унаам менен 10 литрге жакын кетчи. 10 литр. Бул 600-700 сом күнүмдүк келип кетишим. Эми электромобиль боюнча 1 айлык топтолгон мамлекетке төлөгөн, светке төлөгөн акчам ошо 1000 сом болуп атат да. Үйдө кошсом 1800, 1700. Бул 2 машинага кошсок да. Себеби мен бир эле жалгыз өзүм айдабайм, атам да айдайт. 2 адамга атам деле күнүгө келип кетет шаарга. Ошо иш алып барып, где-то 2000 сомдой кетет деп койсом жаңылбайм да, айыначы. Бул 70 км үчүн өтө эле жакшы. Кара Балтада башка жактан келип кетип, алыс жолдон келип кеткендер өзү менен түшүнөт болуш керек. Каражат жагынан дагы, экологиялык жактан дагы аябай ыңгайлуу машина экен, Эмне себептен сиздердин компаниядан унаа алыш керек адамдар, сиздин оюңузча? Биринчиден ошол баалары. Реалдуу Кытайда фирмалар берген бааны биз деле бере алабыз. Бизде 2 офис болгон үчүн ошо Возврат НДС деп бөлүнөт. Алардын баарын вычет кылып элдерге жеткиликтүү баага бере алабыз. Биринчиден, экинчи убакыт. Убакыт көрсөткөндөй эле канча жылдан бери иш алып барып жүрөбүз. Эми бул жерде проблемалар чечилип келген. Бир проблема болсо, аны биз өз чечип беришке даярбыз. Фирма менен ар дайыма иш алып барып сизге убактында жеткирип беребиз. Алдыдагы иш пландарыңыз боюнча айта кетсеңиз. Биздин иш пландарыбыз боюнча ошол биздин Nomad Logistic фирмабыз негизи келечекке быйылкы пландар боюнча дочерний фирма ачып, Демократический Республика Конго, ошол жакта Киншаса деген шаарында азыр офис ачканга иш алып баратабыз. Ошол январдын баштарында ачкан атабыз. Эми бул Киншаса менен эле биз чектелбей, Африканын көптөгөн шаарларында негизи ачылган атабыз. Ушул унаа жеткирүү боюнчачы Кытайдан. Себеби дегенде аябай дүйнө жүзү боюнча ушул унаа бизнеси өркүндөп баратат. Негизи бул Кения, Ботсвана, Малави, аябай эле көптөгөн жерлер бар бизде пландаштырылган. Ошол жерлерге эми буюрса акырын-акырындан иш алып барабыз. Демек, компанияңыздар дагы дүйнө жүзүнө кеңейтүү максатында, мен ойлойм, дүйнө жүзүндөгү эң бир чоң компаниялардын бири болот деп, ишиңиздерге ийгилик, далай адамдардын жашоосун жеңилдетип атасыздар. Чоң рахмат айтабыз пайдалуу маалымат үчүн. Чоң рахмат сиздердин келгениңиздерге, бааңыздарга рахмат.